Чүмбөтчөндөр кездешүүсү. Азыркы заман. Күтүлбөгөн табышка Каныбек ордунан былк этпей катып калды да, автоматын жерге акырын коюп, эки колун өйдө көтөрдү. Алиги Чүмбөтчөн акырын келип терезеден сыртка көз жүгүртүп алды. Анан дали эки колун көтөрүп турган Каныбекке таңыркай карап, буйрук бере сүйлөдү. Эмне жалдырап турасың? Бул мен эле, автоматыңды ал да тез төмөн жакка туш. Каныбек эңкейип автоматты ала бергенде, ар жактагы Чүмбөтчөн анын бутуна көз жүгүртө, башка бут кийим экенин сезе койду. Анан дароо эле аны карай автоматын суна берди. Бирок Каныбек аны атканга үлгүртпөй, экөө автомат талаша кетишти. Секундалык убакытта өткөн жолку окуяны эстеди. Анда да ушинтип автомат талашып калышкан эле. Бирок анда каршылаштары эки адам болчу. Бул болсо жалгыз. Бир маалда алиги Чүмбөтчөн ошол автомат талашкан боюнча Каныбекти жамбашка салып көтөрүп чапты. Сыягы күрөштүн ыкмаларын мыкты билет окшойт. Каныбек анын астында калды. Бир топко кармашып, кайра үстүнө чыкты. Бетке 5-6 жолу уруп алды эле, алдындагы Чүмбөтчөн анын соккусун тоготкон жок. Автоматты ар көздөй ыргытып жиберишип, кол менен мушташканга өтүштү. Бир маалда алиги Чүмбөтчөн кайрадан Каныбектин үстүнө чыкты. Экөө тең кара чүмбөт, кара кийим кийинишкендиктен сырттан караган кишиге экөөнүн кемиси душман, кемиси өз, эч айырмалай алышпайт болчу. Бир маалда үстүндөгүсү белиндеги кош миздүү бычагын сууруп алып, болгон күчү менен төмөн карай шилтеди эле, Каныбек сайганга үлгүртпөй билектен кармап калды. Үстүндөгүсү болгон күчү менен бычакты төмөн карай басып, Каныбек болсо колдон келишинче тирешип, каршылык көрсөтүп атты. Бир маалда Каныбек каттуу оодарла силкинди эле, кайрадан тегинеси астында калды. Ал ошентсе да болгон күчүнө салып, бычагын өйдө көздөй түртүп, саюуга аракет кыла берди. Каныбек каттуу тиштенип, болгон күчү менен тегинин колун кайрып, бычактын учун анын көкүрөгүнө туштады да, болгон салмагын сала баса жыгылды. Эки Чүмбөтчөн бир азга жерде тырп этпей жатып калышты. Кош миздүү канжар алдында жаткандын көкүрөк тушуна сабына чейин кирип кеткен болчу. Бир маалда Каныбек эсине келгендей ордунан атырылып тура, айланага бир сыйра көз жүгүртүп алды. Үстүңкү кабаттын коридору тыптынч болчу. Полдо жаткан өлүктү эки буттан ала туалетке сүйрөп барды да, мурункусунун жанына жаткырып койду. Кууш, узун коридордун полунда узун болуп кандын изи калды. Каныбек бир азга ойлонуп туруп, дароо зажигалкасы менен Карабаевке кырдаалды бир сыйра түшүндүрүп өттү. Үстүңкү кабаттын терезесиндеги минаны көрдүңөрбү? Ооба, көрүнүп турат. Ошону ажырат. Мен мина менен деги эле иштеп көргөн эмесмин. Ортосунда кандайдыр тегерек белги турабы? Кызыл чекит. Ооба, көрдүм. Анда ошону сол жакка акырын бура. Только абайла, жарылып кетпесин. Каныбек акырын терезенин түбүндө тыгылып турган минага келди да, бисмилла деп кызыл чекитчени кармады. Шеф, кызыл чекитчени кармадым. Анда ошону акырын солго бура. Каныбек жүрөгү түгүлдөй ошол кызыл точканы акырын солго бурай баштады. Эмне болду? Буралып атабы? Ооба, бурай баштадым. Эң жакшы, эми ошону до конца бура. Каныбек акырын бурап олтуруп, ошол кызыл чекитчени бери карай өзүнө сууруп алды. Чекесинен былчылдап муздак тер чыгып кетти. Эмне болду? Чыгардыңбы точканы? Чыгардым. Эми коркпой эле минаны ала берсең болот. Жарылбайт. Аны бир жакка катып ташта. Баса айтмакчы. Кара Чүмбөтчөндөр канча киши? 7, үчөөсүн жайладым. Эми 4-өсү алдында заложниктер менен турат. Сырттагылар эшикке жакындай турган болсо эле минаны жардырып, же заложниктерди өлтүрүп коюшу мүмкүн. Шеф, эмне кылалы? Азыр профессионал 5 адамды жиберем, үстүңкү кабаттын терезесинен түшүп келишет. Аларга дароо жаныңда өлүп жаткандардын кийимдерин кийгиз, анан билгизбей төмөнкү Чүмбөтчөндөргө жакындаганга жеңил болот. Башкысы жаңылбоого аракеттенип, сак болгула. Карабаев менен сүйлөшүп бүткөнчө эле үстүңкү кабаттын терезесинен 5-өө биринин артынан бири аркан менен шыпырылып кирип келишти. 5-өөнүн 3-өсү өтө тездик менен Чүмбөтчөндөрдүн кийимин кие калышты да, 6-оо жабылыша тепкич аркылуу төмөн карай түшүп жөнөштү. Мен азыр туалеттен келген киши болуп тегилерге жакындайм, бирөөңөр мени узаткан киши болуп баргыла. Каныбектин эки колун желкесине көтөртө, кара Чүмбөтчөндөрдүн бирөөсү артынан түрткөлөп келатты. Дагы эки Чүмбөтчөн алардын артынан ээрчи төмөн жактагы Чүмбөтчөндөргө жакындай беришти. Төмөн жактагылардын бири да тегилерден шек алышкан жок. Колунда миналардын кнопкасын кармап жүргөн алиги Чүмбөтчөндөрдүн жетекчиси
Қаныбекке ачуулана қарап қойды. Мұны туалетке жарым саат отырғызып қойсың ба? Қарачы, сел 15 минут өтті. Уақыт алтын екенін білесің. Анан заложниктерді еркелетесіңер. Маға десе шым бұлғап қойсын. Біздің ешқанша. Ал сөзінің аяғына шыққан жоқ. Қаныбек күтусіз жерден чағылғандай тездік менен тегінің қолындағы минаның кнопкасын қағып түшірді да, аны жерге түшірбей тосып алды. Бұл мезгілде арттан келгендер тегілерге автоматтарын сунуп тұрып қалған еді. Төмен жақтағы чүмбетчөндөрдүн бири да каршылык кылганга үлгүрө алышкан жок. Көтпөй эле сырт жактан куралчан милициялардын өзгөчө тобу атырылып кирип келишти да, чүмбетчөндөрдүн чүмбөттөрүн сыйрып ташташып, колдорун арттарына кайрышып, кишен сала башташты. Экинчи тобу дароо эле тепкич менен экинчи кабатка көтөрүлүштү. Бака-шака болуп, сыртка чыгып жаткан элдерге кошулуп, Каныбек да сыртка чыгып кетти. Мынча элдин арасында Карабаевке жолугуп сүйлөшүү мүмкүн эмес эле. Анын үстүнө сырт жакта да котолошуп, өмүрөктөшкөн элдер көп эле. Туткундун ою. Мурунку заман. Хабибулло кош колдоп кармап турган кылычын жай, төмөн түшүрө, өзүн өлүмдөн алып калган булар кимдер болду экен дегендей атчан кишилердин жакын келишин күтүп карап турду. Атчандардын башына ак чүпүрөк оролгон сакалчан далдайган кишиси атынан түшө калып, тырп этпей өлүп жаткан жолборско эңке карады. Жүнүн сылап бир аз турган соң Хабибуллого карады. Жол болсун баатыр. Бул жакта эмне адашып жүрөсүң? Баш аягы жок калың чыйдарлап. Же жаныңдан аша кечтиңби? Жол билбегендин кесепети ушул да. Алиги сакалчан жолоочуну бир аз тиктеп турган соң таң калгандай унчукту. Коя тур. Сен кокусунан Хабибулло көпөс эмессиңби? Жалгыз биякта адашып эмне кылып жүрөсүң? Кербендериңе бак эле кетишпеди беле? Эмдиги чааларың азыр Кытай жергесине жакындап калышты болуш керек. Алиги минип келаткан атың кайсыл жерде калды? Чындыгында соодагер бул көпөстү тааныбаган киши жок болчу. Бул жерден ары бери өткөн сайын Элүүбайдын адамдарына дайыма салыгын төлөп өтүп кетчү. Ары жакта тургандардын экөөсү өлүп жаткан жолборсту атка көтөрүп арта салышты да, калгандары жоголгон атты издеп келишти. Хабибулло эмне кылаарын билбей шаштысы кетип калды. Менин атым ал жакка эмес, тигил жакты көздөй качып кетти. Ал таптакыр башка жакты көрсөтө, өзү да тетири жакты көздөй басты. Кабатыр болбо, Хабибулло мырза. Атыңды эбак эле таап койгонбуз. Тилекке каршы жолборс аны жара тартып кетиптир. Бирок бактыга жараша куржундагы алтындарыңа тийбептир. Кызың түшкүр, мынча алтынды каяктан уурдап алып келатасың? Аны укканда Хабибулло жүрөгү жарылып кете жаздап, көзүн жума аттың дегендей ичинен тиштенип туруп калды. Мына бүттү баары. Ойду жок жерден табылган байлыктан кайра куру жалак калдым. Ал эч кепке сөзгө келбей, көзүн жумуп бир топко турду. Эмне сүйлөбөйсүң? Же оозуңда да алтындар барбы? Кана, ачып көрөлүчү? Алиги жигит кылычын тигинин жаагына жакындатканда, ал оозун өзү эле ачып берди. Болтур, калганын тегил жактан сүйлөшөбүз. Кана, кеттик жигиттер. Экөөсү көпөстү атка мингизишти да, баары кыйкырык сүрөөн менен топураша аттарын чаап жөнөштү. Бат эле чей камыштардын сыртына чыгышып, тээ төбөчөдө турган чоң топ атчандарга жетип барышты. Алиги далдайган сакалчан жигит баарынан мурда чаап барып, Элүүбайга бир нерселерди айтып кабарлады. Анан экөө төмөн карай аттарын чаап келишип, ишенбегендей куржундун оозун ачып, ичтерин карашты. Куржундун ичиндеги алтын буюмдарды, тыйындарды, муштумдай болгон уютундуларды карап турган Элүүбай өзүнчө ойлоно кетти. Мындан бир аз мурун бизге колго түшкөн өзбек жигит менен мунун байланышы барбы? Ал дагы жападан жалгыз бир курчун алтын менен качып бараткан жеринен бизге колго түшпөдүбү? Балким жоголгон казынанын сыры ушуларда болуп жүрбөсүн? Элүүбай Хабибуллого эч нерсе деп сөз айткан жок. Тек гана муну дагы тигил жакка алып баргыла дегендей ээги менен белги берип, өзү алдыга түшүп чаап жөнөдү. Калган топураган атчандар анын артынан ээрчишти. Ошол калыбында алар бир тыным алышпай, бийик тоолуу коктуга кирип келишти. Андан бир катар болуп, биринин артынан бири жүрүп олтурушту. Дагы бир далай жол жүрүшкөн соң, бийик тоону теке өрдөп чыга башташты. Бир чай кайнымдай убакыт өйдө карай өрдөп жүрүп олтурушуп, бийик жарга келип такалышты. Жар түбүндө булак, андан анча алыс эмес жерде ак чүпүрөктөр оролгон мазар бар экен.
Жол карата алар бир да сөз сүйлөшкөн эмес. Ушул жерге келишкенде гана аттарынан түшүшүп, кес-кес сүйлөшүп, булакка беттерин чайыша, мазарга сыйынып Куран окушту. Ага ак чөпүрө орошуп, кайра аттарына минише, сапарларын андан ары улантышты. Жөндөн жөн кетип баратып, өзүнүн кербенинен бөлүнүп, буларга туткун болуп баратканына Хабибулло өкүнүп баратты. Балким алтындан мага да анча-мынча беришер, же мени өлтүрүп койшабы. Ал өзү менен өзү сүйлөшүп, ичи уйгу туйгу болуп баратты. Кантип качып чыксам булардан? Алтын азгырык ушулда, болбосо Ташкенттен чыккан боюнча түз эле өз жергиме кете берет элем. Эми өлтүрүп коюшпаса болду, баса. Бул алтындар каяктан, кимдики десем не дейм? Өзүмдүкү десем, албетте ишенишпейт. Мынча алтындар менен эч ким жандарын тобокелдикке салып, алыска соодага чыкпайт. Чындыкты айтсам ишенишеби же баары бир өлтүрүп коюшабы? Элубай мени тааныйт эмеспи? Балким акча сунуш кылсамчы, жанымды аман калтырып кое алабы? Корбашы баары бир кордугун көрсөтпөй койбойт дечи, бирок ошентсе да аман калуунун жолун табыш керек. Мени өлтүргөн алар үчүн чычкан өлтүргөндөй эле да. Мендейдин канчаларын өлтүрдү да бул канкорлор. Ошентип тигилерге өзүмдүн кишилериме жете албай каламбы? Баса, алиги чалажан киши ким болду экен? Балким жоголгон казынанын түйүнү ошондо болуп жүрбөсүн? Бир эмес, 10 адам болсо да мынчалык алтынды өздөрү менен кошо ала жүрүшпөйт да. Болду болбоду ошол адамды кармаш керек. Мына таппасаң сыйпалап кал. Ошонун аркасы менен мен да аман калышым мүмкүн. Элубай корбашы менен жекеме-жеке сүйлөшүп көрүү керек. Балким ал мага ишенбестир, бирок ишендирүүгө аракет кылып, кара башымды куткарып калуу керек. Кумурскадай болуп, биринин артынан бири ээрчишкен топ тоонун жону менен өйдө карай чыгып олтуруп, кайра түздүккө чыгышты. Көп өтпөй эле айланасы бүт жары менен курчалган Кооктуга келип түшүштү. Каракчылардын негизги тобу ушул жерде турушат экен. Бөлгүнгө учураган операция. Азыркы заман. Калаадан Нива жана кара чет элдик Мазда машинеси биринин артынан бири ээрчише тоо тарапты көздөй төптүз асфальт жолго түшүп алышып, каттуу ылдамдык менен кетип баратышты. Каныбек, Абдырахман жана алиги түрмөдөн качып чыгышкан экөө, төртөө болуп, казынанын картасын катылып турган жеринен алып чыгып, тоодогу дачаларды көздөй кетип баратышкан эле. Төртөөнүн башка араларында дагы бир ишенимдүү жигит бар болчу. Арт жактагыларында аларды дагы бир машина аларды кайтарып жандап баратты. Калган адамдары аларча Капчыгайы тараптагы 2 кабаттуу чоң дачада күтүп турушмак. Абдырахман сотовый телефон аркылуу картаны алып чыгып келатышканын алдын ала тигилерге кабарлаган болчу. Сактыкка кордук жок дегендей, машинеде отургандардын ар бирине бирден автомат берилген эле. Бул жөнүндө Карабаевке алдын ала маалымат да берилген болчу. Бардыгы алдын эмеден чочулашып, сак келатышты. Карабаев баштаган топ алдын ала бул боюнча тыккан операция иштеп чыгышкан. Бардыгы дачада чогулушканда камынтпай кармап калышмак. Кайрадан жоголуп кетпес үчүн ошондо казынанын картасы Каныбектин колунда болмок. Дагы ичинде балким атышуу болуп кетмек. Абдырахман картаны тытып, балким өрттөп да жибермек. Анда картанын экинчи көчүрмөсү бар болушу да мүмкүн болчу. Камынтпай басып киргенде Каныбек картаны ала коюп койнуна катпак. Андан кийинкисин көрө жатышмак. Дачанын ар бир булуң бурчу такталып, профессионал милицияларды дайындап, ким кайсыл жерге жайгашат баары алдын ала тыккан, кылдат иштелип чыккан. Каныбек автоматтан тышкары чөнтөгүнө дагы бир тапанчаны октолуу бойдон салып койгон. Биринин артынан бири ээрчишкен 2 машина асфальт жол менен бир калыптарынан жазбай тоо тарапты көздөй кетип баратышты. Экөө тең эреже боюнча эч жерге токтобошу керек болчу. Машиненин ичинде олтургандар куралдарын октолуу боюнча бек кармап, айланага сактана, кылдат көз жүгүртүп кетип баратышты. 2 машина чоң арык айылынан чыгып, аман-эсен өтүштү. Эми Байтек айылынан тынч аман өтүп кетүү башкы милдет эле. Андан ары жолу түз, айлана чөйрөсүндө коркунучтуу жерлер жок. Чоң арыктан өтө бергенде жолдун сол тарабы төмөн жагында токойлор, оң тарабы бийик тоо, бирок капыстан кол салганга ыңгайсыз болчу. Биздин картаны алып келатканыбызды эч ким деле билбейт болуш керек. Бирок ошентсе да сак болгула, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Бул картанын өзүндө эле канча миллион жатат, керек болсо миллиард болуп кетиши да мүмкүн. Сак болбосок,
ар бир кадамыбызда кан төгүлөт. Абдурахман бир нерседен кабатыр боло жанында отургандарга какшап келатты. Аңгыча алдыларынан токтоп турган майынын машинесин көрдү. Ал жерде 2 инспектор туруптур. Куралдары деле жок сыяктанат. Эмне кылалы, токтойлубу? Рулда отурган Сулайман тегилерге кайрылды. Токтой эле кете берсек эмне болот? Антсек артыбыздан кууп алышы да мүмкүн. Айланасына көз жүгүрткүлөчү, шектүү эч нерсе жокпу? Баары айланага бир сыйра көз жүгүрткөнгө үлгүрүштү. Сыягы шектүү эч нерсе деле көрүнбөйт. Анда токтой берели, куралыңарды каткылары. Эгер бир нерсе деп кыйшаңдаса, акча бере коелу. Ага болушпаса, атып салып кете берели. Анда ишти кыйындатып албайбызбы? Эптеп акча берсек да кутулгандай бололу. Наркотиңер жокпу деп текшерип калышпаса эле болду. Машина тиги экөөнө жакындап келатты. Ойлошкондой эле алар таякчасын көтөрүп токтотушту. Экөө тең же орус эмес, же кыргыз эмес, башка улуттун кишилери экен. Анын үстүнө орусчаны аябай акцент менен сүйлөп атышкандыктары билинип атты. Бирөөсү эңкейип, ичиндегилерге бир сыйра көз чаптырып койду. Экинчиси айдоочунун документтерин алып, улам машиненин ичиндегилердин ар бир кыймылына көз кырын салып, документтерди текшерип кирди. Экөөнүн кыймыл аракеттери, сүйлөгөн сөздөрү, көз караштары эмнегедир Каныбекке шек туудуруп атты. Документти бир сыйра текшерип, кайра берүүнүн ордуна кагазга көпкө өңүлдү. Аңгыча тээ арт жактан төмөн жактагы токой ичинен 2 окшош машина атып чыкты. Алды жактан да 2 окшош кара Мазда пайда болду. Булар милиция эмес экенин Каныбек дароо эле сезди. Машиненин каалгасы менен экөөнү томулото чабышты да дароо алдыга айдап жөнөштү. Алдыга келатышкандар жолду туурасынан тосушту. 2 машина тең жолдон чыгып, төмөн карай токойго кирип кетишти да шаркырап агып жаткан суунун аркы өйүзүнө өтө качышты. Жол жок болсо дагы токтобостон аңды дөңдү карабай айдап жүрүп олтурушту. Артында биринин артынан бири ээрчишкен 5 машина кууп келатты. Бир кезде алды жагы бийик дөңгө туш келишти. Эгер ушул дөңдөн чыгып кете алышпаса, тегилерге туткун болуп беришмек. Каныбек рулга өзү олтурду. Болушунча газды басып, жогору карай көтөрүлүп жүрүп олтурду. Бат эле 10 метрлик бийик дөбөнүн башына чыга келишти. Дөбөнүн үстү түз экен да, эгин аянды айдалып, жаңы эле чабылып кетиптир. Экинчи артта кайтарып келаткан машина чыга албай калды. Төмөн жакта атышуу болуп жатканы кадимкидей угулуп атты. Молодцы, ребята. Эми тегилерди бул жакка өткөнгө мүмкүнчүлүк беришпейт. Машина эгин таласы менен уруп согуп кетип баратты. Бат эле бет маңдайындагы токойго кирип барышып, анан көп убакыт өтпөй эле кайра чоң арык айылындагы асфальт жолдо болушту. Нива машинеси кайра шаар тарапка шашылыш жөнөй берди. Каракчылардын үңкүрү. Мурунку заман. 3 тарабынан бийик жар курчалган, ортодогу коктучага ээр токумдары жакшы жасалгаланган. Тандалма зораттар байланып, анын айланасында 5-6дай киши аларга чөп берип, күйпөлөктөп жүрүштү. Хабибулло башын өйдө көтөрө бийик жардын боорунда 2 жерде төмөнкүлөрдүн ар бир кыймыл аракеттерине жана алыс жактагыларга көз жүгүртө сакчылар турганын көрдү. Артына бир кылчайып, таң калганынан оозу ачылып калды. Тээ алыстагы түздүк темеле алаканга салгандай көрүнүп турат. Ал жакта эмне кыймыл болуп атканы бул жакка кадимкидей белгилүү болуп билинип турат экен. Каракчылар Хабибуллону аттан түшүрүшүп, чоң үңкүрдүн ичине алып киришти. Үңкүрдүн сырты кичине болгону менен ичи кенен экен. Ал кирип чыккандарды, сыртта жүргөндөрдү эсептеп, каракчылардын жалпы саны 50гө чукулдап бараарын байкады. 20дан 50 жашка чейин ар кайсы улуттун адамдардан куралыптыр. Кош, жол болсун Хабибулло. Өзүңдүн кербениңден бөлүнүп, мынча алтын буюмдарды капка толтуруп алып, каяк жакты көздөй сапар тартып баратасың. Үрүмчүгө бараткан өзүмдүн кербенчилеримди кууп жетейин деп шашылып бараткам. Момунча алтын күмүш менен ээн талаада жападан жалгызбы? Шериктеримди өлтүрүп кетишти, белгисиз адамдар. Өзүм жалгыз аран качып чыктым. Жок, Хабибулла мырза, сен муну мага айтпа. Бул сөзүңө ишенип болбойт. Момунча алтындар менен жападан жалгыз кутулуп чыга албайт болчусуң. Андан көрө аларды өлтүрүп качып баратам дебейсиңби? Ары бери бултактатып, биздин да башты айлантпай. Элүүбай, сен мени жакшы билесиң. Ары бери өткөндө өзүңдүн энчиңди алып жүрөсүң.
Эми бул жолкуда да өзүңдүн энчиңди ал да мени кое бер. Аманчылык болсо мындай энчинин далайын аласың. Кеп анда эмес, Хабибулла. Сен антип кууланып кетем деп ойлоба. Мени мынча алтындар каяктан жүрүп сенин колуңа туш болгону кызыктырып атат. Мындай алтын менен жалгыз тургай, бүтүндөй кербениң болсо да алып жүрүү өтө кооптуу экени бештен белгилүү. Андан көрө чыныңды айт. Бул эмне болгон алтындар? Кайдан алып келатасың? Менимче буларың казынанын алтындары. Чыныңды айтпасаң башың кетет, томулонуп, денеңден ачырап. Кечээ сендей болуп алтын менен качып бараткан дагы бир өзбек жигитти калп айтам деп өмүр менен кош айтышып тынды. Сен да азыр ошонун соңунан жөнөп кетишиң мүмкүн. Аман калам десең болгон чындыкты айтып бер. Эгер казынанын каякта экенин айтып берсең, ошонун бир бөлүгү сеники болот. Эмне кылсам? Кандай деп жооп айтсам деп Хабибулла айласы кете баштады. Эгер чындыкты айтсам, ишенбей коюшу да ыктымал. Чындыгында казынанын каякта экенин мен өзүм да билбейм да. Эмне кылсам? Ал көпкө унчукпай калды да, анан Элубайды өзүнчө чакырып алды. Бул сени менен гана сүйлөшө турган иш. Өзүмдүн кишилеримдин алдында эч кандай жашыруун нерсе жок. Айта бер ачык эле. Хабибулла дагы бир топко унчукпай туруп калды. Эгер мен болгон чындыкты айтсам, силер баары бир ишенбешиңер мүмкүн. Андан көрө болгон окуяны өз көзүңөр менен көргөнүңөр жакшы болот. Баарыңарга белгилүү Кызыл үңкүр чебинин чыгыш тарабында 150 чакырымдай жерде анча бийик эмес жарча бар. Булгатылган алтындарды ошол жерден таптык. Анын түбүндө 3 адамдын өлүгү корумдалып жатат. Экөөсүн кимдир бирөө кылыч менен кыя чаап өлтүрүптүр. Үчүнчүсү болсо менин кишим. Алтын талашып мени өлтүрмөкчү болуп, ою бузулганда өзүм аны өлтүрүп таштадым. Азыр үчөө тең корумдалып турат. Ишенбесеңер барып көрсөңөр болот. Болуптур аныңа. Ишенели. Эми бул алтындарды каяктан алдың? Бул алтындар тууралуу бир гана киши билет. Жоголгон казынанын эң негизги бөлүгү каякта экенин ошол киши гана билет. Кана айт бол. Ал кишиң каякта? Же тирүү эмес, же өлүү эмес, чалажан болуп жаткан жеринен биз өзүбүз Үрүмчүгө ала кеткенбиз. Тагыраак айтканда мен аларды жөнөтүп жибергем да, бара бергиле, артыңардан кууп жетем деп алиги мен айткан өлгөн жигит менен калгам. Анан ал алтынды кантип таап алгандыгы жөнүндө эч нерсесин коротпой болгон чындыкты айтып берди. Эй, не мешать атасың? Не мешать атасың? Аз туруп. Бир абзац калды деди ошо. Анан ал алтынды кантип таап алгандыгы жөнүндө эч нерсесин коротпой болгон чындыкты айтып берди. Анын сөзүнө Элубай ишенип ишенбей турду. Өзүнүн оң колу менен кеңешип келген соң, анын чын төгүнүн аныктамакка Хабибулланы, анан 5 ишенимдүү кишисини ээрчитип, кандуу окуя болуп өткөн жерге шашыла жөнөп кетишти. Табышмактуу карта. Бүгүнкү заман. Бир өлүмдөн аман калышып, үйлөрүнө кайтып келишкен Каныбек баш болгон 4 адам өз ара кабактарын карыштуу кеңешип отурушту. Булар кимдер? Бизге күтүүсүз кол салгандар. Сыяк атайын алдын ала план түзүп, анан кол салышыптыр. Демек алар күн мурунтан баарын билишкен. Казынанын картасын алып чыгарыбызды алдын ала кимдир бирөөлөр жеткирген. Баягы бизди туткундаган адамдар эмеспи? Вполне возможно. Бирөө алардын баардыгын туткундабады беле, курчоого алынып. Дүнү, байлык, пайгамбарды да жолдон чыгарыптыр дегендей, азыр акча менен эмнелерди гана иштебейт. Кайра бошонуп кетиш да мүмкүн. Бардыгы теңби? Бардыгы болбосо да, главалары бошосо, кайра бат эле мындай топту өздөрүнө түзүп алышат. А эгер алар болбосочу? Анда биздин үстүбүздөн охота кылып жүрүшкөн кандайдыр дагы топ бар. Балки милиция кызматкерлери өздөрү болуп жүрсүчү? Каныбек алардын сөздөрүнө каршы чыкты. Андай болушу мүмкүн эмес. Мен шаардагы ГАИде иштегендердин дээрлик баардыгын тааныгандай эле болуп калдым. Анткени көчөдөн өтүп баратканда көчөдө турушкан ар бир ГАИ кызматкерлерин эсиме тутуп коем. Булар алардын бирине да жакындабайт. Анын үстүнө таптакыр эле жергиликтүү адамдарга окшобогон башка улуттагы таза орусчада, таза кыргызчада сүйлөй албаган адамдар экен. Демек булар чыныгы милиция кызматкерлери эмес. Анда форманы каяктан табышты? Акча болсо баарын тапса болот. Акчага сатып алышты да, керек болсо заказ менен деле тектирип алышат. Болуптур. Алардыгы алар дейли. Ал эми ким жеткирди бул кабарды аларга? Же биздин арабызда алардын подслушивающий аппараттары барбы? Же арабызда аларга кызмат кылган бирөө барбы? Анда кимдер алар? Төртөө бири-бирине шектене карап калышты. Кайрадан жымжырттыкты Каныбек бузду. Төртөөбүз бири-бирибизден шек саноого акыбыз жок. Түрмөгө чейин чогуу жүрдүк. Ал жакта да чогуу табакташ болдук.
чогуу качып чыктык. Анан кантип эле ушулордун акчасын азгырылып бири-бирибизди сатышып кетели. Болду-болбоду төртөөбүздөн башка биздин топто ошолорго кызмат кылган бирөө бар. Же машиненин же үйдүн бир жерине аппарат коюлган. Муну да жакшылап текшерип көрүш керек. Алар өздөрүнчө топтолушуп олтурушуп, негизги планды кайра башкача кылып өзгөртүштү. Картаны шаардын ичиндеги эле үйгө олтуруп алып, аныктап, сырын чечип, анан кайсыл жерде катылганын издемей болушту. Буга ишенимдүү деген 7 адам катышты. Атайын сыртка кароочулар дайындалды. Абдурахман ары жактан алып чыгып, картаны столго жайганда, Каныбек аны биринчи жолу көрдү. Картаны же кагазга, же булгарга терге окшобогон материалга жасашыптыр. Арадан ушунча убакыт өтсө да, ошол эле боюнча бузулган эмес. Чоңдугу узун, туурасы кадимки гезиттердей болгон бул картанын калыңдыгы бизче айтканда 1,50дей бар эле. Эшикти ичинен илип, терезелерди бекиткен соң, баардыгы столдогу картага үңүлүштү. Андагы чеймелерди көрүп, эч нерсе түшүнө алышкан жок. Да, муну расшифровка кылышта оңойго турбайт окшойт. Карасаңар, илгерки адамдардын да ушуга баш жеткен. Бул картадагы белгилерди кантип аныктайбыз же? Мунун сырын чечкен арабызда ушунчалык акылдуу адам барбы? Картадагы схема Кыргызстандын кайсыл жерин көрсөтүп атат? Мына, могул жерлер тоо экен, демек, тоо арасына катылган. Ал түшүнүктүү дечи, бирок Кыргызстандын баардык жерлери эле тоодо. Бул кайсыл жердеги тоо экенин кантип билебиз? Тоонун аркы жагы Кытай экен, демек, Кытайга чектеш тоолордун биринде. Бул кайсыл тоолор болду экен? Балким кыргыз жергесиндеги эмес, өзбекче, тажикча болуп калышы мүмкүн. Бирок окуянын өзөгү Кыргызстанда болуп жаткандан кийин, менимче бул Кыргызстандын эле тоолору. Ал эми могул ортодогу эмне мейкиндик? Кыргызстандын кайсыл эле тоолору болбосун, ортолорунда мейкиндик бар. Бирок бул эмне болгон мейкиндик? Ошону аныкташ керек. Баары жабылыша картанын схемасына баштары жетпей изилдеп жатканда, Каныбек анын ар бир деталдарын өзүнүн эстөө сезимине кылдат көчүрүп атты. Атыгүл бир жерин 2-3 сыйрадан карап чыкканга үлгүрдү. Баардыгы картаны жарым суткадай талкууга алышты, бирок эч майнап чыгара алышкан жок. Бири Ошто, экинчиси Нарында, үчүнчүсү Көлдө, төртүнчүсү Тажикстандын тоолорунда деп талашып тартышып жүргүзүшүп, эч бир жыйынтык чыгара албай коюшту. Акыры чарчашканда аны дубалга жашырылган калың сейфке салышты да, кароолчуларды жакшылап дайындап тарап кетишти. Ачкыч болсо Абдурахмандын өзүнө ишеним менен берилди. 2 күндөн кийин кайра талкууга келмей болушту. Өзүнүн квартирасына келгенде Каныбек эсинде калгандардын баарын кагазга түшүрүп чыкты. Жарым ай бою жетөө чогулушуп, дегеле жыйынтык чыгара албай коюшту. Эч жылыш болбоду. Бул мезгил ичинде Каныбек улам кемчилдиктерин толуктап, көчүрүп алып олтуруп, толугу менен карта схемасын колу менен тартканга жетишти. Дагы бир жолку талкууда ал кичинекей чекитинен бери кылдат текшерип чыкты. Үйүнө барган соң Карабаев менен байланышып, алиги көчүрүлгөн картанын схемасын анын колуна тапшырды. Ал картага аябай кылдат көз жүгүртүп чыкты. Болуптур. Бул карта менде калсын, картаны өзүбүздүн дасыккан адистерге тапшырабыз. Алар бат эле аныктап чыгышат. Бирок муну менен эле иш башталды дегендикке жатпайт. Анткени картанын өзүнүн башкача секрет сырлары болушу да мүмкүн. Ошондуктан картанын чыныгы өзүн сүрөткө тартып алуу керек. Кантип? Кандай болсо да жолун табуубуз абзел. Балким сага көз айнек фотоаппарат берип жүрбөйлү, ошо менен байкатпай тартып аласың. Андай болбойт. Анткени тиякта кирерде бардыгыбыз текшерүүдөн өтүп чыгабыз. Артык баш өзүбүз менен кошо эч нерсе алдырбайт. Демек болбойт дечи, ошондой. Сейфтин ачкычы болсо Абдурахманда. Демек, анда картаны сейфтен алып, көчүрүп алып туруп, анан байкатпай ордуна салып коебуз. Ал мүмкүн эмес. Аракет кылсаң берекет, анын да жолун ойлонуштурабыз. Баары сенден зависть этет. Каныбек, кандай кылып сейфке кирүүнүн жолун ойлонуштуруп, эртең айтам. Бүгүн болсо бул берген картаны атайын специалисттер менен изилдеп, талкуулап чыгабыз. Болуп турганда, жакшы кал. Смотри, өзүңө сак бол. Карабаев машинесин от алдырганда Каныбек сыртка чыкты. Машине ордунан козголуп, көчөдөгү көпчүлүк машинелердин кыймылына аралашып сиңип кетти. Кербенчилердин соңунда мурунку заман. Хабибулланы ээрчиткен Элубайдын 5 кишиси Жарчанын түбүндөгү алиги корумдалган 3 кишини кайрадан казып чыга башташты.
Бул мезгилде Хабибулло Элубайды алтын катылган жарчанын боорундагы үңкүргө ээрчитип барып, көргөзүп, болгонун болгондой айтып берди. Көп өтпөй эле төмөн жактагылар 3 өлүктү алып чыгып, катар тизип жаткырышты. Бирөөсүнүн экинчи дервиштин башы таптакыр эле шылынып, өзүнчө бөлөк жаткан. Жардын боорундагылар төмөн карай түшүп келишти. Денелери кан, топурак аралашкан өлүктөрдү бир аз карап турушкан соң, Элубай жигиттерине буйрук бере сүйлөдү. Буларды кайра корумдап койгула. Мурункудан кандай жатышкан болсо, ошондой жаткызгыла. Ал ордунан козголуп баратып, өлүктөрдүн арасында башы жок жаткан денеден бир нерсени байкап калды да, токтогула дегендей колу менен жаңсап, белги берди да, өлүктүн жанына басып келди. Анан башы жок денени бир топко карап турду. Акырын эңкейип, анын белиндеги ак белдигин чечип алды. Толгону оролгон чүпүрөк салмактуу болчу. Аны өтө тездик менен ары бери жандырып жибергенде, уютулган муштумдай болгон чоң алтын топ этип жерге кулап түштү. Ар жакта тургандай мындай күтүүсүздүккө көздөрү жайнай түштү. О Кудай! Элубай эки колун өйдө көтөрүп жая асманга карады. О Кудай, жолумду бере көр. Мына, мен айттым эле го. Бул жерде бир жашыруун сыр жатат. Алеги биздин кербенчилер алып кетишкен чалажан адам бул сырдын баарын билет. Хабибулло өзүнүн жанын аман сактап калуунун амалын көздөп чебиленип атты. Кербенчилердин бул жерден кеткенине канча убакыт болду? 2 сутка. Демек алар Али Кытайга жетише элек. Кууп жетсек болот. Кана, аттангыла жигиттер. Бул өлүктөрдү эмне кылалы? Кеттик бол. Тез аттангыла. Аларды көмгөнгө убакыт жок. Кантсе да мусулман балабыз го. Эмне деп келжирип атасың? Же сен дагы башың шылый, чалып, ушулардын арасына кошулгуң келип атабы? Аттан дегенден кийин тез аттан. Куп болот. Бардыгы шашлыша аттарын минип, кайдатыр чаап жөнөштү. Жол ката өз ара сүйлөшүп баратышты. Ушул боюнча эле кете беребизби таксыр? Өзүбүздүн үңкүргө кайрылып, дагы желдеттерден албайдыбы? Токто сөзүңдү. Убакыт жок. Антип менткиче алар Кытайдын чек арасына өтүп кетишет. Кана Хабибулло, кербенчилериң кайсыл тарапка кетишти? Жол көрсөтүп бар. Хабибулло буларды узак жолго салып, адаштырууну ойлоп баратты. Бул жол менен дайыма өтүп жүргөндүктөн алар кайсыл жерде кетип баратышканын 5 колундай билчү. Мындай ылдамдыктары менен жүрүп олтурушса, жай кетип бараткан кербенчилерди 3 суткада кууп жетишмек. Коркпой эле кой, Хабибулло мырза. Кербенчилериң эч зыян тартпайт. Алиги силердин туткунуңар чалажан адамды алабыз да кайра тартабыз. Эсиңде болсун. Дагы айтам, эгер жоголгон казынаны таба турган болсок, ошонун бир бөлүгү меники болот, заматта дагы байып жатып каласың. Мындай болуп, жер кезип, эл безип тентип жүрбөйсүң. Сөз берем, ошол байлыктын бир бөлүгү сеники болот. Анын сөзүнө далайды баштан өткөргөн эски карышкыр деги эле ишенген жок. Өзүнүн жеке пландары таптакыр башкача болчу. Калп эле башын ийкегилеп, макул болуп баратканы менен ниети да, дити да анын бир да сөзүн кабыл алган жок. Каттуу ылдамдык менен чаап баратышкан жети атчан Хабибулло аралап жолборско кабылган калың чей камыштарга кайрадан жакындап келатышты. Картанын сыры. Бүгүнкү заман. Дээрлик бир айга жакын изилдеп олтурушуп, бери да бул картанын сырын чече албай коюшту. Анын бетинде арабча жазылган майда тамгалары, кээ бир белгилери таптакыр эле билинбей калган эле. Атүгүл картанын өзү эмне заттан жасалганын аныктай албай коюшту. Бул мезгил аралыгында Каныбек сейфтин ачкычынын экинчи көчүрмөсүн жасаганга, коддун номерлерин аныктаганга жетишти. Сейф турган бөлмө каттуу кайтарууга алынгандыктан, анын ичине кирүүгө мүмкүн эмес эле. Бир нерсе болсо эле белги бере турган сигналдарды да орнотуп койгон. Каныбек 2-3 жолу бөлмөгө киргенге аракет кылып, иши оңдон чыкпай калды. Атайын кара чүмбөтчөндөрдүн кол салуу планын уюштуруп, сейфти күч менен тартып алмакчы болуп, ишти жаңы эле баштайын деп жатканда, Карабаев баарын токтотуп койду. Азырынча эрте, ишти билдирип алабыз. Шашкан шайтандын иши, сабырдын түбү сары алтын дегендей, сабырдуулук кылып аягына чейин чыдап күтө туралы. Картанын көчүрмөсү толугу менен Карабаевдин колуна өтүп, анын үстүнө атайын адистер иштеп атышты. Тоо таштары кайсыл жер экени көрсөтүлбөгөндүктөн, аны аныктоо кыйынга туруп атты. Бир күнү Карабаев шашылыш түрдө Каныбекти өзүнө чакырып алды. Жашыруун көз айнек фотоаппараты менен тартылып алынган картанын көчүрмөсүн сууруп чыгып, Каныбекке көрсөттү. Картанын өзү эмнеден жасалганын билесиңби? Билбейм. Сыягы кандайдыр бир жаныбардын терисинен жасалган сыяктанат, бирок ал териден жасалса ушунча жыл ичинде чирип кетмек да.
Кептин баары ушунда болуп жатпайбы? Мына картанын мобул жерин карачы. Силерден кимдир бирөө май болгон колу менен анын четин кармаптыр. Май колунун тагы картага билинип, анын ары жагындагы майда точкалар кадимкидей болуп даана көрүнө түшүптүр. Ушул жерде бир сыр жатат. Анын колу эмне болгон май экенин такташ керек. Балким ошол колунун майы бир нерсени чечет. Кантип? Биз кадимки фотопленканы проявителдин суюктугуна проявить эткенде тартылган элес даана чыгып кетилгендей, муну да ошол колундагы эмне май болсо ушул картанын бетин сүртүп же майдап көрүш керек. Ошондо бул билинбеген элестердин баары даана ачык байкала башташы мүмкүн. Мына картадагы колдун майынын дагы түшө элестиги. Ал эми мында болсо майдын тагы түшкөндөн кийинкиси. Мурункусунда майда чекитчелер анча билинген эмес. Кийинкисинде болсо таптаана ачык болуп, бул точкалар жаңы гана үстүнөн көчүрүп, басмалап тарткандай билинип турат. Жакшылап карасаң, экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Демек алиги кишинин колундагы май менен картанын экөөсүнүн ортосунда кандайдыр бир сыр жатат. Сен ушул сунушту тигил Абдурахманга барып айт. Акырын эксперимент жасап көргүлө, бирок абайлагыла, таптакыр бузуп албагыла. Тигилер макул болушпасачы, болбогондо каяка барат? Жасаган аракеттери, эксперименттери неудачный болуп жатпайбы? Ушул жолду да колдонуп көргүлө. Биздин адистер ушундай сунушту айтып жатышат. Болуп тур. Айтып, сунуш кылып көрөйүн. Баса айтмакчы. Өткөн жолку чоң арык менен орто алыштын ортосундагы бизге кол салышкан куралдуу топ кимдер экенин аныктадыңарбы? Анын үстүнөн да иштеп атышат. Алар үчүн да атайын группа түзүп, чалгынчылар дайындалып атат. Силердин араңарда алардын да кишилери бар окшойт, сыягы. Сак болгула, ошолорго картаны тарттырып ийбей. Биз да сыртыңардан кайтарып көзөмөл салып турабыз. Силердин топто баш аягы 10 адамбы же дагы жаңылар кошулдубу? Азырынча кошула элек. Эгер картанын сырын чече албасак, анда атайын жалданган адистер жаңы адамдар кошулушу мүмкүн. Давай анда, бара бер. Силердин ар бир кыймылыңар биздин көзөмөлдөбүздө болот. Сырт жактан келген өткөн жолкудай кол салышкан куралдуу топ болсо, биз бул жакта силерге жолотпой кайтарып турабыз. У куюлган челекче. Мурунку заман. Хабибулло куугунчуларды таптакыр башка жолго салды. Бул жол тигил жолго караганда куугунчуларга бир сутка кеч жетмек. Анын эс тартынын баары Алтоонун көзүн жазгырып качып кетип эле. Бирок тигилер да мунун оюн билип, ар бир кыймыл аракетин көз жаздымдан калтырбай, жөндөн-жөн эч жакка жалгыз жибербей кайтарып жүрүп олтурушту. Түнкүсүн уктаганда Элүүбай анын бутуна өзү чынжырча байлап, бир жагын өзүнүн бутуна байлап алат. Аны чече турган ачкычы өзүнүн колунда болчу. Түнү укташканда кезек менен бирден сакчы коюп кайтарып турушат. Элүүбай уктап жатканда ачкычты уурдап алууга жакшы эле аракет кылып көрдү эле, ал муну сезип ойгонуп кетти. Элүүбай аябай сезимтал, сак кулак болчу. Мындан пайда чыкпасын сезип, башкача жолун ойлонуштура баштады. Кандай да болсо булардан кутулуп кетүү бирден бир максат эле. Бир жолу жар түбүндө эс алып олтурганда даара тушатып келейин деп, ары жакка басып барып, чоң бадал түбүндөгү кандайдыр бир оюкчага көзү түшүп калды. Аны узатып келип, кайтарып турган кароолчу ары жакта олтурган. Акырын оюкчага келип, ичин караса бир киши сойлоп кенен кирсе болот экен. Ары жакта турган эски чөпчарды акырын алып келди да, өзү сойлоп кирип, сыртын билгизбей чөпчар менен жаап койду. Бир аздан кийин алиги сакчы бул жакка келгенин дабышынан сезип турду. Хабибулло! Ал каттуу кыйкырып, айланасына бир сыйра көз жүгүртүп алды. Шайтан алгырдыкы десе. Качып кеткен турбайбы? Ал тияк жакка өзүнүн кишилерине кабарланганы жүгүргөн боюнча кетти. Көп өтпөй эле алар бардыгы тапырап, алиги Хабибулло жашынган чоң бадалдын түбүнө жетип келишти. Кайсыл жерден качты? Мына, мобул дарактын түбүндө олтура калам деген. Тигил жерде олтуруп бир аз күткөм, келсем жок. Анын жанына келип карап турбайсыңбы? Сен эмнең сакчы? Тур тез, чачырап туш-туштан издегиле. Жок, ал алыска качып кете албайт. Ал үчүн ар бириңер керт башыңар менен жооп бересиңер. Кана, болгула тез. Баары туш-тушка чачырап кетишти. Ал ойлонуп эки жагын карап туруп калды. Анан өзүнүн алыс эмес төгүлгөн чөптөрдүн бирин-серин издерин көрдү. Акырын ошол чөптөрдү кууп келип, бадалдын түбүнө көзү түштү. Эки жагын бир сыйра карап алып, бадал түбүндөгү үймөлөктөшүп турган чөптөрдү кочуштап, ууштап алып, ары жакка ыргытып жибергенде, такырайган Хабибуллонун башы көрүндү. Элүүбай кылычын кынынан сууруп чыгып, тигинин мойнуна такады. Азыр 3кө чейин санаганча чыкпасаң, башың томолонуп сыртка чыгат да денең ийинде калат. Кана, 1,
Эки, мына, чыгып баратам. Өзүм эле чыгам. Өлтүрө көрбө, суранам. Хабибулло жанталаша бадал түбүндөгү ийинден чыга келди. Анын жоругуна Элубай ачууланган жок. Тек гана кекер карап, акырын эскертип өттү. Экинчи жолу ушинтип качууга аракет жасай турган болсоң, менден эч жакшылык күтпө. Эч сөз айтпастан башыңды шылый чабам. Кана, кеттик, аттаналы. Баары аттарына минишип, сапарларын андан ары улантышты. Көөгүм киргенде ээн таладагы чоң дарактын түбүнө жайгашты. Дарактан анча алыс эмес жерде шаркырап суу агып жаткан. Анын үстүнө анын айланасы көк шибер болчу. Жигиттердин бирөө баштыкчасынан кичине казан алып чыгып, от тутандырды. Ары жакта аттарда байланып турган өздөрү менен ала келатышкан эки кыргоолдун этинин жүндөрүн жулуп казанга салды. Жолдо келатышканда көзгө атаар мергени эки кыргоолду атып алган эле. Ал жол карата көзүнө көрүнгөн жаныбарларды атып алып, өзүнүн кишилерин азыктандырып келаткан. Эки кыргоолдун мурункудан калган коёндун эти жетөөнү кадимкидей курсактарын кампайтты. Атүгүл сорпосу менен анча-мынча эт казанда артып калды. Аны эртең менен туруп баратканда жейбиз деп ошо боюнча калтырышты да жатууга кам көрүштү. Асман ачык болуп, ай чайыттай тийип турду. Көп өтпөй баардыгы кызык уйкуга киришти. Бир гана сакчысы буларга далысын, өзүнчө кес-кес башын которо дабышка кулак төшөй, мылтыгын кучактап алып, мылтыгын кучактай өргүлөп олтурду. Хабибуллонун уйкусу келбей, өзүнчө асманды карап ойлонуп жатты. Жолду канча алгыз артканы менен баары бир суткадан кийин өзүнүн кербенчилерин кууп жетишмек. Буларга кандай кылып тоскоол кылсам деген анын башын катырып жатты. Бир кезде кырынан жатканы ары оодарыла бергенде ичине бир нерсе такала түшкөндөй болду. Акырын сыйпалап караса, өзүнүн белбоосунун ичине оролгон кичине кутучаны тапты. Аны кармаганда тим эле казынаны таап алгандай сүйүндү. Анда кереги тийип калаар деп дайыма өзү менен кошо алып жүргөн даяр суюктук уу бар болчу. Кеңкелес башым. Бул мурун эмне эсиме түшкөн жок. Ал акырын башын көтөрүп айланасын карады. Баары кызуу уйкуда уктап жатышкан. Кароолчу да далысын сала өргүлөп олтурат. Ортодогу коломтодо өзүнөн анча алыс эмес турган казанга көзү түштү. Анан акырын Элубайды ойготуп албайын деп колун созо, уу куюлган кичинекей челегин казандагы сорпо менен эттин үстүнө куя баштады. Жакшы эт өлүмүн көрсөтпөйт. Дабыш чыгарбай, анын капкагын акырын жаап, дагы бир айланасына көз жүгүртүп алды. Ортодогу коломтонун чогу күйүп бүтүп, табы эбак муздап калган болчу. Ары карап акырын оодарылайын деп баратканда, бутундагы байлануу чынжыры шылдырт дей түштү эле, ал ордуна былк этпей жатып калды. Булуңгө Элубай көзүн ача, акырын башын көтөрө, эки жагын карап, Хабибуллонун уктап жатканын көрдү да, кайра көзүн жумду. Хабибулло уктабай эртеңки күнүн ойлой, сарсанаа болуп жатты. Түн жымжырт, кес-кес өздөрүнөн анча алыс эмес жерде шылдырап агып жаткан суунун үнү кулат. Аңгыча тээ жарбашынан кандайдыр бир куштун түнкү жымжырттыкты буза ачуу кыйкырган үнү кулуп кайра басылып калды. Бир маалда күзөтчүлөр алмашышты. Хабибулло акырын башын көтөрүп, түнкү кылмышка күбө болгон асмандагы жаркырап күйүп турган айды бир карап алды. Кана жигиттер, тургула. Бүгүн акыркы сутка, эртерээк кууп жеткендей бололу. Элубайдын үнүнө уктап жаткан жигиттердин баары жапатырмак турушуп, daara тушатып келишти да, ары жактагы арыктагы сууга беттерин чайыша, жайылган тасмалды тегеректей олтура кетишти. Түндөгүдөн калган сорподон кесеге куюу ичип, кыргоолдун этин жеп жатышканда, Хабибулло акырын көз кыры менен Элубайды карап койду. Кыраакын эме бир нерсени сезип калды деп чоочулап жаткан болчу. Ал эч нерсени сезбей эле кыргоолдун бир санын жеп бүтүп, артынан кеседеги сорпону тартып алды. Өзү менен дайыма ала жүргөн уунун өзгөчөлүгү эмне тамакка кошсо да даамы анча билинчү эмес. Ичкенден бир чай кайнамдан кийин таасир бере баштайт. Хабибулло өзүнүн кесесиндеги сорпону эч кимге билгизбей акырын жерге төгүп таштады дагы, түбүнө чейин шимире ичкен болуп, оозуна такап өйдө көтөрдү. Кыргоолдун этин үзүп жеген болуп, акырын жең ичине сала берди. Кана, кеттикпи жигиттер? О, мин, жолубуз болсун. Баардыгы бата берише ордуларынан турушту.
жапатырмак аттарын токуп жатышканда Хабибулло жең алдындагы алиги кыргоолдун этин эч кимге билгизбей ары жакка чөптүн арасына таштап салды. Эч нерсе унутта калган жокпу дегендей, учогу эбак өчкөн коломтону бир сыйра карап коюшуп, аттарын ылдамдык менен бастырып жөнөп кетишти. Кана жигиттер, кеттик ылдам. Алдыга түшүп алып Элубай атын чаап жөнөдү эле, калгандары анын артынан ээрчишти. Жолдук аттуу чаап шашып бараткан Элубайды көрүп, Хабибулло өзүнчө ичинен сүйлөнүп кетип баратты. Эмне мынча шашылып баратасың, Элубай? Баары бир максатың орундалбайт. Алга карай шашканың өлүмгө, эрте шашканың. Алар бир далай жерге чейин чаап барышып, аттарын кайра жайлатышты. Бирок ылдам бастырып баратышты. Ушундай ылдамдык менен барсак, таңга жуук Кудай буйруса аларды кууп жетебиз. Алар анча бийик эмес тоонун тайпакчасына келишкенде, уунун таасири бере баштаганы кадимкидей билине баштады. Хабибуллонун жанында келе жаткан жигиттин башы айланып окшуй баштады. Чоң таштын түбүнө келишкенде, Элубай атынын ооздугун тартты да, ары жакта турган мурутчан жигитке карады. Муну байкап калган Хабибулло тегилерди туурап окшуп, көзүн аңтарылтып, кыйналып жаткандай түр көрсөтүп калды. Элубайдын тиги жигитке шектүү карап калганынын себеби бар болчу. Анткени ал жигит түнкү күзөтчүлүктө турган. Эртең менен тамакта жебей койгон. Эртеден бери Хабибуллонун көздөгөн эле ошол болчу. Алтоонун ушул жигитте аман калмак. Анын айланасындагылар окшуп, ичтерин басып кыйнала баштады. Алиги жигит булар эмне болуп жатышат дегендей таңгала айланасындагыларды карап атты. Бир аздан кийин биринчилерден болуп Элубайдын жанындагы башын такырайтып алып, жуулук уруп алган мурутчан жигит кулады. Ал жерге жатып алып, оозунан ак көбүк чыгып, ичин басып, ары бери тыбырап жатты. Хабибулла да окшуп, атынан түшүп, ичин баса жерге олтуруп калды. Алиги жигит менен Элубай экөө тиктеше турушты. Жигит эмне себептен өзүн жаман көзү менен карап атканын түшүнгөн жок. Бир кезде Элубай тездик менен кылычын кынынан сууруп алды да, бет маңдайындагы жигитти баштан ары шилтеп калды. Ал кыңк деп үн чыгарууга жарабай, шалак этип жерге томуланып түштү. Бул мезгилде уунун таасири күчөп, анын айланасындагы жигиттер жерге бирден кулап жатышкан. Хабибулла да ичин басып, тегилерди туурап жерде оонап жаткан болчу. Аларды кабагын бүркөй карап турган Элубай колундагы кылычын таштап жиберип, атынан түштү да, калың бадалды аралай, ары көздөй темтеңдеп басып кетти. Хабибулло кыйналмыш этип атканы менен айланасындагы болуп жаткан көрүнүшкө толугу менен көз кырын сала байкап турду. Ар ким өзү менен өзү болуп, жерде тыбырчылашып, кээ бирлери кыймылсыз жатып калышкан. Хабибулло да кыймылсыз көзүн жума, окуянын аягын күтүп жатты. Тээ жарым чай кайнам убакыттан кийин баары тынчыганда акырын көзүн ачты. Айланасындагылардын баары кыймылсыз сулап жатышат. Тек гана булардын жол башчысы да, кор башчысы да Элубай көрүнбөйт. Дагы бир аз жаткан соң Хабибулла ордунан козголду. Аттар өздөрүнүн ээлеринен анча алыс кетпей, кош курунуша баштарын кез-кез чулгап коюп турушту. Хабибулло ордунан туруп, айланасына бир сыйра көз жүгүрттү. Баардыгы кыймылсыз, эбакка даяр болушуптур. Бир кезде Хабибулло селт этип чочуп кетти. Аны ары жакта Элубай аңдып, мылтыгы менен мээлеп тургандай коркуу сезими пайда боло түштү. Жерде өлүп жаткандардын мылтыгын алып, аны октоду да Элубай кеткен тарапка акырын жылып жөнөдү. Жакшы ит өлүмүн көрсөтпөйт дегендей, ал калың бадал арасындагы чоң таштын түбүнө оюкчага жыгылыптыр. Анын жанына жакындаганга даабай коркуп турду. Ал көмкүрөсүнөн жаткан болчу. Акырын басып келип, мылтыктын учу менен чалкасынан оодарды. Көзү ачылган боюнча калыптыр. Ал асманды мелтиреп тиктеп жатты. Хабибулло дале ишенбей, колунун күрөө тамырын кармап, жүрөгүн тыңшап көрдү. Акырын жан жерин аңтарып, алиги уютулган муштундай болгон 3 алтынды таап алды да, жан талаша бел курчоосуна оруй салды. Аны кимдир бирөөлөр аңдып тургансып шектүү алактай айланасына бир сыйра көз жүгүртүп, эч ким жок экенине ишенген соң, алдындагы кыймылсыз дененин кооз канжарын кыны менен кошо 2-3 жолу канжарды матырды. Андан соң канжардын канын анын кийимине аарчып, тазалап, ары жакта өлүп жаткандарга кайрылып келди. Өлүп жаткандардын көзгө көрүнгөн жакшы нерселеринин баарын чечип, сыйрып алып, кылыч мылтыктарын чогултуп бир атка жүктөдү. Өлүктөрдү болсо Элубай жаткан жерге сүйрөп келип, баардыгын коромдоп таштады. Муну жасап жаткан себеби, эгер артынан издеп келгендер болсо, буларды таппасын деген ниет эле.
Өзі Елубайдың арғыма атын мінеп, қалған атты бір-біріне байлаштырып, өзінің кербеншілерінің соңына düştü. Картаның сыры açıldı. Бирок мұрынқы заман. Қаныбектің жасаған сунушуна адегенде баары қаршы чыгышты. Буга Абдурахман өзі да көңілдөнген жоқ. Қаяқтағы бір болбогон кепті айтып атасың. Өліп тапқан баламды өрдөкчү кылып өлтүрдү болуп, картаны жогота албай жатасыңбы? Бул биз үчүн канчалаган азаптар жебедик. Канча чыгым болдук, канчалаган адамдын каны акты. Эми финишке жетерде жер сыйпалап талаада калбайлык. Же алтындан жок, же картадан жок. Мейли өзүңөр билгиле. Бул менин тек гана сунушум, жакшылап внимательно карап көрсүңөр. Анын жанындагы бүдөмүк чекиттерди карагыла. Майдын изи турган жерди карагыла. Бул жер таптаана көрүнүп турат. Тигил жер болсо таптакыр эле бүдөмүк. Өзүңөр эле жакшылап карап, салыштырып көрсүңөр. Алар экөөнү салыштырганы менен баары бир ишине албай турушту. Дагы 2 жумадай убараланып жатышып, эч майнап чыгара алышпаган соң, картанын көчүрмөсүн жасашып, чыныгы картаны текшерип көрүшмөк болушту. Адегенде ал эмне болгон май экен, ошону текшерүүгө алышты. Картанын четиндеги кимдин колунун так экени, ал так кайсы күнү түшкөнүн талкууга алышты. Акыры ал Абдурахмандын өзүнүн колунун тагы болуп чыкты. Ооа, эсимде, деп ал өзү моюнга алды. Ошо күнү тигил ашканага кирип, кадимки күн караманын майына куурулган балыкты жегем. Кайра келгенде колум тазадай эле көрүнгөн, анткени майлыкка арчыгам. Бирок сууга чайган эмесмин. Балким ушул кадимки эле суу майы ишке жарап жүрбөсүн. Менимче май эле болсо жарай берет болуш керек. Жок, именно могул картадагы майдын өзү керек. Анда ошол майды алып келгилечи, текшерип көрөйлү. Сулайман ашканадан кадимки бөтөлкөгө коюлган кадимки күн караманын майын алып келди. Картанын баарын бузбай, акырын четине эле тамызып көрөлү. Кандай реакция жүрөөрүн анан билебиз. Врачтардын көзгө суюктук тамчылаткыч аспабы менен акырын картанын четиндеги чоңураак чекитке тамызып, анан жардана карап турушту. Ал кичине жайылып кеткен болбосо, эч кандай өзгөрүү байкалган жок. Жарым сааттай карап турушкан соң Абдурахман Каныбекке нааразылана кетти. Капкайдагы бир болбогон нерсени чыгарасың. Карачы сопсоң картаны бузуп алдык. Буга Каныбек да күнөөлүүдөй унчукпай туруп берди. Муну 1 сааттай талкууга алышкан соң, баардыгы эмнегедир, кимгедир нааразыланыша тарап кетишти. Арадан 1 жума өтүп, кайрадан картаны жайып, талкууга келишкенде өз көргөн көздөрүнө өздөрү ишенишкен жок. Баягы май тамган жер капкара болуп, таптаана ачык билинип калыптыр. Вот это да! Баарынын жүздөрүнө кубанч пайда болду. 2 айдан бери баардык аракеттерди жасап, эч майнап чыкпай, көңүлдөрү чөгүп, мындан үмүт үзө башташкан эле. Карасаңар муну, ким ойлоп тапса да башы өтө иштеген адам ойлоп таптыр. Кокустук болбосо буга дегеле мээбиз жетмек эмес экен да. Баары Каныбекти куттуктап жатышты. Муну байкаган сага рахмат, куттуктайбыз. Картадагы өзгөрүүнү бир аз талкууга алышкан соң, чоң 4 бурчтуу челекке май куюп келишип, эч чочулабастан картаны жайып, кадимки сүрөттүн кагазын проявка кылып жаткансып, майга акырын бир сыйра сүргө түштү. Анан ага атайын илгит жасап, салаңдатып илип коюшту. Эреже боюнча ал 1 жума салаңдап илинип туруш керек болчу. Ушул мезгил аралыгында брондолгон лаборатория бөлмөсүнүн ичи тышын бекем бекитишип, каттуу кайтарууга алышты. Буга Каныбек өзү да катышты. Түн ичинде аны уурдаганы келген адамдар да болду. 4 кишиси менен уурданып келишкен Азиз деген өзүлөрүнүн кишисин туткундашты. Койгула деген Каныбектин сөзүн угушпай, 5өөнү тең атып салышып, денелерин лабораториядагы кислотага ээртип жиберишти. Дагы бир жолу түн ортосунда 2 жаат болгон түшүнүксүз атышуулар болуп кетти. Айланада эмне болуп жатканын бергилер түшүнбөсө да, Каныбек 5 колундай билип, түшүнүп турду. Анткени башка жактан келген куралдуу топту сыртынан акмалап, кайтарып турушкан тажрыйбалуу, атайын тандалган милиция кызматкерлеринин тобу тосуп алышкан болчу. Картаны түн ичинде эч кимге билгизбей, сыртка алып чыгып кеткенден да коркуп жатышты. Анткени араларында кандайдыр бир куралдуу бандалар менен байланышкан чыккынчылар да бар эле. Андан көрө бардык тарабы темир менен брондолгон бул жер жакшы, ишенимдүү болчу. 1 жумадан кийин лаборатория бөлмөнүн эшигин ачып, картаны столго жайып, бардыгы жабыла үңүлүштү. Анан бири-бирине карап, кучакташып, куттукташып, жылмайып жатышты. Картанын бетиндеги тоолор, адырлар, көлдөр, атүгүл майда чекиттерден бери даана билинип калыптыр.
ар бир чекиттерде, тоолордо, адырларда араб тамгасы менен жазылган тамгылар бар экен. Мына финишке жакындап келатабыз. Кудай буйруса, эми арабча жазылгандарды которуп, мунун сырын ачыш керек. Куттуктайм баарыңарды. Абдырахман оозун жыйгыча эшиктен кара чүмбөт кийинишкен автоматчан 4 адам атып кирип келишти. Кыймылдабагыла ордуңардан. Булар кандайча эшикти ачып алып киришкенине баштары жетпей таң калып турушту. 2 кат темир менен брондолгон темир эшикти ачыш үчүн биринчиден код номурун билиши керек болчу. Экинчиден алар 3 ачкыч менен ачылчу. Ал эми ачкычтар болсо жалгыз гана ишенимдүү киши Абдырахманда болчу. Кара басып эч кимисине курал да жок болчу. Сыртта кайтарып турушкан кароолчу жигиттерге ишенишкен. Анын үстүнө 2 кабат калың темир каалганы ачып кире алышпайт деп ойлошкон. Ордуңардан былк этпей колуңарды желкиңерге алгыла. Каттуу өктөм, буйрук бере сүйлөгөн үнгө баардыгы колдорун желкилерине, ордуларына сенек болуп катып калышты. Карта болсо столдун үстүндө жайылган боюнча жаткан эле. Сырттагы кароолчу жигиттерибизге эмне болду? Чыккынчылык кылыштыбы? Андай болушу мүмкүн эмес. Алар өздөрүнүн ишенимдүү кишилер эмес беле? Же аларды булар байкатпай келип өлтүрүп коюштубу? Жалпы сыртынан акбалап, силерге эч кимди жолтпойбуз дешкен ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери каякты карап турушат? Же булар күн мурунтан даярданып жашыруун жол менен кириштиби? 2 колун желкесине алып, дубалды карап турган Каныбек заматтын ортосунда ушуларды ойлоп жиберди. Бөлмөдө болгону 5 болчу. Баардыгы тең колдорун желкелерине ала, дубалды карап турушту. Чүмбөтчөндөрдүн бирөөсү акырын барып, стол үстүндө жаткан картаны алып, шашпастан, тыкан, тоголокто бурой баштады. Бир нерсе кылбайсыңбы? Ушинтип оозубуздан алдырган жемдей кылып, буларга тартып жиберебизби? Дегендей, Абдырахман акырын башын кыйшайтып Каныбекке карады. Ал анын көз карашын баарын түшүндү. Чүмбөтчөндөр былк этсе эле атып жиберүүгө даяр болуп сак турушту. Бирөөсү бешөөнүн жан жерлерин сыйпалап, курал бар бекенби дегендей текшерип чыгышты. Эч нерселери жок экенин билишкен соң, сунган куралдарын төмөн түшүрүшү өздөрүн эркин сезип калышты. Куралдары жок болгондон кийин булардын колдорунан эмне келмегеле дегендей ары бери басышып, коюңдук кыла башташты. Алиги кара чүмбөтчөндү картаны шашпай ороп бүтүп, артында асынып жүргөн баштыкчасын ачып, анын ичине тыкан сала баштады. О, Кудайым, ушинтип баары бүткөндө жөндөн-жөн эле буларга алдырып жиберебизби? Мен анда эмнем, чёрный пояс? Өлүп жанымды курман кылсам да, картаны алып калышыбыз керек. Эч ким шек алышпасын дешип, терезе эшиктер чүңкөлүп, баардыгы электр жарыгы менен иштечү. Каныбек көзүнүн кыйыгы менен акырын электр жарыгын карады. Өзүнүн анча алысыраак эмес жерде лимонаддын бөтөлкөсү турган. Колун созо жетчүдөй анын бирден бир үмүт эле ушул болуп калды. 4 автоматчан кишилерге жалгыз колунан эч нерсе келмек эмес. Алиги чүмбөтчөн картаны сумкага шашпай салып, мыскылдай тигилерди карап койду. Анын акырын сыртка чыгып баратып, бешөөнү тең жайлап сал дегендей белги берди. Арткысы түшүндүм дегендей чөнтөгүнөн үн чыкпас пистолетин алып чыгып, өздөрүнүн кишилеринин чыгышын күтүп калды. Каныбек эртеден бери кандайдыр бир кырдаалды күтүп жаткан эле. Дароо бурула калып, тигинин пистолетин кагып түшүрдү да, жанындагы бөтөлкөнү ала коюп, күйүп турган лампочканы уруп калды. Көз ачып жумганчалык убакыттын ичинде бөлмө капкараңгы боло түштү. Чүмбөтчөндөрдүн бирөөсү чуркап барып, эшикти ачайын деди эле, Каныбек ага мүмкүнчүлүк берген жок. Жабылып турган темир эшикти башы менен сүзө кулады. Көзгө сайса көрүнгүс караңгы бөлмөнүн ичи тарса-турс эле болуп жатып калды. Бир-эки жерден автоматтын атылган үндөрү чыгып, жылт эткен оттор пайда болуп кайра өчтү. Колдорун желкелерине кармап турган төрдөгүлөр караңгы булоор менен туш тарапка чачыраша, бешөө беш жактан чүмбөтчөндөргө кол салышып, ызы-чуу түшүшө кармашып келишти. Эч нерсе көрүнбөгөн караңгыда онтогон, сөгүнгөн, ызырынган, кыйкырынган эле үндөр. Ар ким туш келди эле алдына келгендерди муштаглап жатты. Бирөөсү эшиктин алдына тура калып, эч кимисин карабай, автоматы менен текши атып кирди. Каныбек жер менен тоголонуп барып, аны бутка тээп чыгытты. Анан болгон күчү менен бет талаштыра, удаа-удаа биринин артынан бири сокку узатып, муштаглап жиберди. Ал тынчый түшкөндө анын автоматын алып, онтоп жаткан жактарга кулак төшөдү. Алиги эси оогон киши автоматын чайкап жибергенден кийин бөлмө ичи тынчый түшкөн болчу. Аябай брондолгон бөлмөнүн ичиндеги окуя сыртка анча угулбайт эле. Ар кайсы жерде онтогон үндөр. Каныбек стол үстүндөгү жарыкты күйгүзгөндөн коркуп турду. Аман калгандары автоматтар менен кайрадан аткылоону башташмак.
Ал өзүнүн туюу сезими менен ким кайсыл жерде жатканын аңдый баштады. Ар кимиси эки-экиден бири-бирин кармашкан боюнча былк этпей жатышты. Ал дароо эле стол үстүндөгү электр жарыгын күйгүздү. 2-3төн болуп бардыгы ар кайсы жерде сулап жатышкандыктан чүмбөтчөндөрдүн бирөөсү өлүп, экөөсү жарадар. Сулайманга да ок жаңылыптыр, оң ийине. Абдурахман бурчта жаткан ордунан тура келди. Сыягы ал бөлмө ичи караңгы болоор менен эле тигилер менен кармашпай бурчка тыгылып жатып калса керек. Эч нерсе болбоптур. Кансырап жатышкан чүмбөтчөндөрдүн автоматтарын алып, баштарындагы чүмбөттөрүн сыйрып алышты. Алардын бирөөсү өздөрүнүн ишенимдүү адамы, сыртта кайтарып турган кароолчу жигиттердин бирөөсү экен. Чыккынчылык! Абдурахман жинигеле ансыз деле кансырап турган немени беттен ары тээп алды. Жерде жаткандардын дээрлик бири да соо эмес экен. Жафардын ичине ок тийиптир. Каныбек дароо эле босогодо эси ооп жаткан чүмбөтчөндөрдүн артындагы баштыгын сыйрып алды. Казынанын картасы ошонун ичинде болчу. Дайынсыз жоголгон казына. Мурунку заман. Ошол 19-кылымдын 50-60 Кыргыз Кыпчак эли Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы каттуу каршылыктарды көрсөтө башташкан. Бир жагынан Кокон хандыгынын жакшы куралданган күчтүү армиясы көтөрүлүшчүлөрдү улам басып, колго түшкөндөрүн бирин да койбой каттуу жазалап турушчу. 1862-жылдын жаз айларында Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы чоң көтөрүлүш болуп өттү. Көтөрүлүштүн бирден бир себеби болуп, чыккынчылар тарабынан өлтүрүлгөн Маля хандын өлүмү болчу. Көтөрүлүшчүлөрдүн башында Алайлык Алымбек, Кыпчак бийи Үтөн би жана Сарбагыш манабы Үмүталылар турушту. Маля хандын Кокон хандыгы менен тил табышып, алар тарапка ооп баратышканын байкап калышкан кыргыздар аны өлтүрүшүп, анын ордуна хандыкка Шералы бийдин неберелери Шах Муратты коюшкан болчу. Көтөрүлүшчүлөр Орто Азияны бири-бирине байланыштырган кербен жолун туруп, кербенчилердин, байлардын байлыктарын тартып алып турушкан. Буга ачуусу келген Кудаяр Бухар эмирдиги менен биргеликте күчтүү армия топтоп, көтөрүлүш чыгаргандарды аяосуз басып, бардыгын ырайымсыз жазалашкан. Алар менен колго түшкөн Алайлык атактуу Алымбек да өлтүрүлгөн. Ошол эле мезгилде Чүй өрөөнүнүн кыргыздары да хандыкка каршы көтөрүлүп чыгышты. Алар Бишбек сепилин ээлип алышып, ал жерде бийлик жүргүзүшкөн Кокон хандыгынын адамдарын өлтүрүшүп, дээрлик кууп чыгышкан болчу. Бирок Кокон хандыгы менен Бухар эмиринин бириккен армиясына алар туруштук бере алышпай, буга чейин өздөрүнө кабыл алуу жөнүндө аны менен бирге жардамда сурап, Орусия мамлекетине бир канча жолу алар өкүлчүлүктөрүн жиберишкен. Бирок алигиче жооп келе элек болчу. Кокон хандыгынын бийлиги кайрадан аларды туш тарабынан кысып, муунтуп келатты. Жардам сурап, экинчи жолу жиберилген элчилик өзү менен кошо орус армиясын ээрчите кайтты. Ал жакка Алатау округунун начальниги Колпаковскийдин армиясы жардамга келди. Биринчи эле кагылышууда Кокон хандыгы менен Бухар эмиратынын армиясын кыйратып, Бишбек сепилин толугу менен ээлешти. Ошо менен Чүй өрөөнүндө Кокон хандыгынын эзүүсү аяктаган. Алар Сары өзөн Чүйдөн өтүшүп, Ысык көл өрөөнүндө толугу менен Кокон армиясын талкылап, эзүүдөн бошотушту. 1862-жылы ноябрь айында кыргыздардын түндүк тарабы толугу менен Россиянын составына кирди. 1863-жылы жаз айларында Кокон менен Ташкенттен башка бардык жерлерде бийлик орустардын колуна өттү. Күзгү маал Кыпчак бийи Алымкул өзүнүн 12 жаштагы уулу Султан Сейитти хандыкка олтургузду да, өзү болсо сыртынан баарына көз салып башкарып турду. Ушуну менен Кыргыз Кыпчак эли тынчып, Кокон хандыгынын эзүүсүнөн биротоло бошонушту. Акырындап орус чиновниктери Чүй, Ысык көл өрөөндөрүнө агылып келе башташты. Өмүр бою боз үй, мал менен бир жерге токтобой көчүп жүрүшкөн кыргыз жергесинде дайыма бара-бара бир жерге олтурукташкан орустардын топурак үйлөрү тургузулуп, жакшы жерлери иштетилип, эгин аянттар пайда болду. Ошол боюнча жоголгон казынанын дайыны таптакыр чыкпай кетти. Бара-бара ал унутулуп, ар ким көр тиричиликтин кону менен өз оокаттарын кыла башташты. Өрүмчүдө мурунку заман. Хабибулло качып келатып, карышкырлардын үйүрүнө кабылып калды. Өзү жетилеп келаткан 6 аттын 3-өсүн союп, аларга таштап, араң дегенде ажалдан кутулуп чыгып, өзүнүн кербенчилерин кууп жеткен.
Үрүмчүгө жеткенде алиги жарчанын түбүнөн өздөрү менен кошо ала келаткан чалажан дербишти күчтүү дарыгер жалдап айыктырып алды. Ал бир айдан төшөктөн турбай жатканы менен бара-бара оңолуп тыный баштады. Бийик жардан кулаганда кабыргалары сынып кетип, ал эми төмөн жактан атылган ок өпкөсүнө тийген эле. Хабибулла көпөстүн 3 жерде үйү, 3 аялы, малайлары менен бар болчу. Аны менен катар Үрүмчүдөгү атактуу бирден бир көпөстөрдүн бири болуп саналчу. Улукбек дербиштин жашы 30га чыга элек болгону менен келбети 40тан өтүп калган кишилердей болуп көрүнүп турчу. Жашынан жетим болуп чоңойгондуктан өзүнүн улуту ким экенин, кайсыл жерлик экенин өзү да билчү эмес. Жаштайынан жергезип, дербиштик кылып көнгөндүктөн көп тилде сүйлөй алчу. Өлүм алдында жатканда эмне себептен Хабибулла көпөс аман алып калгандыгын, себебин, сырын өзү да билчү эмес. Жөн гана малайлыкка алып, жалдап иштетиш үчүн ушинтип болуш керек деп ойлоп койгон. Ошо себептен өмүрүн аман алып калган үчүн өзүн ага милдеттүү катар эсептеп, баардык жумуштарын чын ниети менен иштеп жүрдү. Хабибулла да ага анча оор жумуш жасап турчу эмес. Бир күнү ал аны өзүнө чакыртырып алды. Чоң бактын түбүндөгү чарпаядагы куш жаздыкка жамбаштай жатып, жылаңайлак буттарын 3-чү аялына ушалатып коюп турган. Жапыс, тегерек столдун үстүндөгү толгон дүйүм тамакка көңүл бөлгөн эч ким жок. Эмне себептен түркүн даам бул жерге коюлганын, эмне кожоюн өзүн чакырып жатканын Улукбек анча түшүнө албай турду. Кел, олтур энем мындай. Ал өзүнүн маңдайындагы килемге кол жаңсап көрсөттү. Бутун ушалатып аткан токолун кете бер дегендей белги берди. Ал ийилип таазим кыла, ордунан тура бергенде Улукбек экөөнүн көздөрү бири-бирине чагылыша түшүштү. Бой мүчөсү келишкен, бетинин оң жагында кара калы бар, көзү бакырайган тармал чачтуу сулуу келинди көргөндө анын жүрөгү бир зырп этип алды. Анын алдында адам эмес эле сулуу пери тургандай болду. Карачы, ушундай сулуу кыздын атасындай болгон кишиге кор болуп атканын. Заматтын ортосунда ал ушуларды ойлоп жиберди. Ары жактан Хабибуллонун атайлап жөтөлгөн үнүнө экөө эстерине келише эки жакка чачырай беришти. Улукбек кожоюнун айтканын жасап, көрсөткөн жерине келип олтурду. Хабибулла аны сынай бир топко көзүн сүзө карап, анын ар бир кыймыл аракетин тиктеп олтурду. Анын алдында Улукбек өзүн оңтойсуз сезип атты. Кана инем, кел бул тамактардан ооз тийип олтур. Анын иним деп боор тартканынын себеби эптеп өзүнө жакындатып, ички дүйнөсүнө сүңгүп кирип, сырын тартып эле. Ушунча убакыттан бери экөөбүз бет маңдайлашып олтуруп сүйлөшө алган жокпуз. Эми ага инидей жай олтуруп сүйлөшөлүчү. Тартынбай өз үйүңдөй көрүп, алдыңдагылардан алып олтур. Кийген кийимиңе жүргөн турганыңа караганда дербиштерге окшоп кетесиң. Кана сүйлөп олтурчу. Сен өзүң ким болосуң, эли журтуң, улутуң ким, жердигиң кайсы? Улукбек үчүн эң эле оор суроо ушул болчу. Булардын биринде да жооп бере алмак эмес. Болгон чындыкты айтты. Көпөс дагы көпкө ойлонуп турду. Демек, өзүңдүн да ким экениңди да билбейт экенсиң да. Эң жакшы. Анда мага ини болуп бересиң. Могул дүйнө мүлктүн бир бөлүгүн сага бөлүп берем. Үйлөнүп жайлантам. Болгону менден эч нерсени жашырбай айтып бер. Кандайча болуп жар түбүндөгү өлүктөрдүн арасына аралашып калдың? Жаныңдагылар кимдер эле? Эмне окуя болуп кетти бизге чейин? Хабибулла буга кандай жооп берер экен деп сынай карап турду. Ал эки дербиш жолдо келатып, кызыл үңкүр сепилинин жанынан кокон желдеттердин колуна түшүп туткун болуп калганын, ал жерден бирөөнүн жардам менен түн ичинде качып чыгышканын, эртеси ошол жарчан түбүнөн куугунчулар кармап алышып, качып кетишкендиги үчүн жазага тартып, өлтүрүп кетишкенин айтты. Хабибулла бардыгын кыраакы карап, унчукпай угуп олтурду. Баары бир ал бир нерсени жашырып жатканын сезип турду. Кандайча кабыргаларыңдын баары быркырап сынып кеткен. Бийик жерден учкансың го? Жок. Куугунчулар кармап алышканда аябай тепкилешкен. Ошондон сынса керек, эсимди жоготуп коюп турмун. Атүгүл көкүрөк тушка атып кеткенин да туйган эмесмин. Дагы бир нерсеге түшүнбөй турам. Эмне себептен кызыл үңкүрдөн хандын желдеттери силерди куткарып, өзүлөрү да качып чыгышты? Демек, бир нерсенин шегин билген үчүн силер менен кошо чыкты да. Тагы эле жарчанын түбүнө жеткенде куугунчулар силерди кууп жеткени таң калыштуу.
Сен жардың башына неге чыктың эле? Жар борундағы үңкүрдүн оозунан кулаганын, ошондогу кийимдердин айрылганын эле билинип турат. Ал эми эмне себептен жарга чыкканын айтпасаң деле мага белгилүү. Ал ар жактан муштумдай болгон 3 алтынды алып чыгып, стол үстүнө койду. Могул эмне болгон алтындар экенин билесиңби? Аны көргөндө Улукбектин көздөрү бакырая, чанагынан чыгып кете жаздады. Ал өзүнүн шериги жар түбүндө маркум болгон Максуттун белинде оролгон алтындар болчу. Биринчи китептин аягы. Урматтуу биздин баракчанын катталуучулары, бул чыгарманын 2 жана 3 бөлүктөрүн сентябрь айынан баштап чыгарабыз. Биз менен бирге болгондугуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Баса, аудио китепти даярдоодо жөнөкөй гана үн жаздыруучу программалардан пайдаланып даярдоодобуз. Сапат үчүн сиздерден кечирим сурайбыз. Буйруса, студиялардан да даярдаганга аракет жасайбыз. Сиздерди терең урматтоо менен Илгиз Шамырзаев. Биздин баракчага катталып кетүүнү унутпаңыздар.